бакырып кандай ыйлап ийгенимди билбейм. Ушундай ичимдеги арманымдын баары чыкты. Тим эле жаман ыйладым. Айланайындар, рахмат. Колдоп ийги түндөгү сенсиңби, ыйлап аткан сенсиңби деп ыйлак кемпир да аталдым окшойт. Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мындан 2 ай мурун, тактап айтканда 8 декабрь күнү бизге Руслан Мамбетовдун үй бүлөсү тагдыр көрсөтүүбүзгө кайрылган. Анда жубайы боор оорусунан жабыркаганын жана өзү ошондой эле жубайы укпайт, анан сүйлөбөйт экендигин айткан. Элден жардам сурайм. Телеран ичинден $30 таппасам уже кеч болуп калат. Акча бер. Менин жанымда азыр Руслан Мамбетовдун апасы турат. Саламатсызбы, апа? Саламатчылык, каражаным. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Эми балдарды көрүп, эптеп чуркап жүрөм, каражаным. Балдар үчүн чуркайт экенсиң. Биздин телеканалга кайрылгандан кийин кандай жардамдар болду? Кичине болсо дагы акча жоголто алдыңыздарбы? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Ошо силердин телеканалдар тартып кеткенден кийин аябай жакшы акча чогулуп, элдин баары жардам бергиле, ушундайларга жардам бербегенде кимге жардам бересиңер? Аябай муктаж кишилер экен деп аябай көп кишилер, толтура кишилер чыкты. Ыраазымын ошолорго, рахмат. Анан кечээ жакында интернет тармагынан көрүп калдык, сиз президент Садыр Жапаров Ош базарында жүргөндө ал менен жолугууга мүмкүнчүлүк алыпсыз. Анан сиз күттүңүз беле, тааныдыңызбы президентти? Мен эчтеке оюмда жок эле. Көчө кыдырып, тиги Ош базарды тегеренип жүргөнбүз. Кызым тияк башына, мен бияк башына туруп, эчтекеден ой жок эле, беймаза болуп тургам. Көчө кыдырып турсам, балдарым чуркап келди. Энеке тиги Садыр Жапаров келип, эл толтура жүрүңүз деп. Кандай чуркаганымды билбейм. Чөнтөгүмдөгү музыканы дагы иштеген бойдон, коробкамды кучактаган бойдон чуркапырмын. Чуркап барсам эл аябай толтура экен, эмете турган, сүйлөшө турган, үнүм жете турган жерде эмес экен. Айлам кетти. Ушундай көрбөй каламбы, сүйлөшпөй каламбы деп бакырып кандай ыйлап ийгенимди билбейм. Ушундай ичимдеги арманымдын баары чыкты. Өлгөндө тескере ойлойм, Садыр Жапаров. Беймаза болбой элейин. Ушун жетип калбасын 4 баласы. Сизди президент кабыл алды? Калган жок. Тим эле жаман ыйладым. Ошо жерден көп эмем ичимдеги бугум чыгып кетти окшойт. Кыйкырып ыйласам эл колдоду, эл жапырт эле апаны кой бергиле, эжени кой бергиле деп эле сүрүп алдыга чыгарып жеткирип коюшту. Бирок мен Садыр Жапаров менен ошо бет маңдай келип сүйлөшкөнүмдү билген жокмун. Аябай жаман акыбалда болуп калдым. Анан азыр деле ишенбей турам, ушул Садыр Жапаров менен бет маңдай сүйлөштүң десе, өзүм ишенбей эле турам, башка кишилерге эле айттым деп. Садыр Жапаровду элестедим, тиякта жүрөт деп кыйкырдым мен. Садыр Жапаров менин үнүмдү угуп кой, мен ушундай аябай кыйналып атам, муктажмын. Балдарым сүйлөбөйт. Экинчи уулум, кичүү бакчы уулумда эпилепсиясы бар. Аны деле кароодобуз. Жулуу кийин, эшикке чыкпа, жыгылып калба деп. Жумушка жараксыз, экинчи группа инвалид. Үйдөгү балдардын баары, ошо үйдө кыймылдын баары менин мойнумда. Бир эмес, эки үй семьянын жүгүнүн баары менин мойнумда болуп калды. Эки үй биригип жашап атабыз азыркы тушта. Мен эки жака кетип, караколго чейин кыдырып кетсем, кичинекей неберем дагы күйүп калыптыр. Аябай жаман акыбалда болуп атабыз азыр, жалаң тыйындын айынан. Мындай чөнтөгү калыңдардан жардам күтсөк, эч ким бербейт экен, бермек турсун көңүл да бурбайт экен, кандай акыбалда жашап атканыбыз. Балдар дейт, мына азыр үйдө 6 бала бар, 6 баланын тагдыры кандай болот? Ушулардын деле мен беймаза болсом, булар деле беймаза болот. Беймаза болбосунчу деп көрсөтпөй ыйлайм. Баары бир деле беймаза. Кызым экөөбүз көчөгө чыгып. Анан
Сиз ошол Садыр Жапаров менен жолуккандан кийин сиз уга алдыңызбы? Эмне деп сизге сүйлөп атканын эсиңизде барбы же мындай ошол учурду эстей албай калдыңызбы? Мен оюмдагы арманымды айтып алдым. Анткени деген Садыр Жапаров мен балдарым сүйлөбөйт, келиним да сүйлөбөйт, уулумдун эпилепсиясы бар. Үйдө жардам берер киши жок. Малымдын баарын саттым, эчтекем калган жок. Тоок богуман бери саттым. Айлам кетти, мени айлым эле колдоп атат. Эч ким колдогон жок деп айтканымды билем. Анан бирок тегерек жетте эмне болуп атканын билбейм да. Жардам беребиз деп мындай сизди жазып алып, каттап алып ошондой болду да. Жардам беребиз деп каттап жазып алды. Мына үнүңүз жетти. Окту, көрдү деп эле атышты. Анан бирок кажерде турат, кандай келип мага менин жанымда турабы, эчтекесин билбей калыппырмын да. Далайдан барып анан неберелер дары берип, антиминтип суу берип, анан эс алып анан туруп кеттик. Азыркы учурда кайсыл жерде болуп атасыздар? Азыркы учурда көрүнгөн жерде жатабыз. Кызым экөөбүз Караколго барсак, балдардын машинесине чүйүп алып, машиненин ичине жатабыз. Бияка келсек көрүнгөн квартирага жатабыз. Иши кылып ылайык келген жерлерге эле жатып алабыз. Тамакка кирсек да экөөбүз бир тамак алып, экөөбүз бөлүп жеп коебуз. Апа же деп алмага түртөт. Жок, мен жегим келбей турат, сен жей кой деп кызыма берип, ушундай тыйындаяп жашоодо болуп атабыз. Тыйын көзүбүздөн өчүп. Азыр бул турган үйүңүздөр кимдин үйү? Гостиницага, бир жаман гостиницага жатканбыз. Аябай ылайыгы жок экен, үч бүктөлүп кыймылдасаң эле пружинасы тим эле тарс этип чыгып кетет экен. Эле иттей жаман экен. Анан жатканга да ылайыгы жок экен. Анан кыздары кудачам эме квартира таап берди, ошого жаталы деп бүгүн кызым экөөбүз кыймылдап кичине тыйын табалы, кайрымдуу элден кайрылар деп базаргаларга чыгып атабыз. Рахмат. Ушу көрүп атырган шаарлыктарга, бишкектиктерге айланайындар, рахмат. Колдоп ийги түндөгү сенсиңби, ыйлап аткан сенсиңби деп ыйлак кемпир да аталдым окшойт. Бул эмне эле чыкса ыйлайт деп. Арманым толтура. Бул балдардын кандай жаш кезимде эле абышкам өлүп калды эле, кандай азап менен бактым, көрбөгөн азабым калган жок. Эч жеримден, мүчөмдөн эчтекем калган жок, баары сынып бүтүп, травматология барганда таанымал болуп калдым да. Эки колум тең сынды, бул колум гангрена болду, бул колум сынды, эки кабыргам, 2 жылда 2 кабыргам сынды, бутумдагы жарадар болду, ичимде жарадар болуп, оор көтөрүп жарылдым, эчтекем калган жок. Эмне кылып бакпадым балдарды. Азыр карасам колуңуз апа мындай ийилип калыптыр да. Болгонуңуз эмне болду эле? Буягым гангрена болуп, жанагы аш кыркып, балдарды жайында өрүк сатам, сүт сатам, аш кыркып сатам. Анан аш кыркып атсам тикенек кирип кетип, сөөгкө тийип бирди. Анан гангрена болуп кетип, шишип момде болуп, анан бул жерден тилип шланг өткөрүп, 1 ай ошо больницалап жүрдүм. Анан азыр буягым деле көп күч бербейт. Урматтуу телегөрүүчүлөр, буга чейинки репортажда атасын жана апасын кол жаңсоо менен которуп берген кызын таанысаңыздар керек. Азыр мен ошол жерге отурайын. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кечүү жакынкы окуядан баштайын сөздү. Чоң энеңиз менен ошол жакта жүрдүңүз эле? Ооба, жүргөм. Апам менен ошондо биз деген Ош базардын апам ар жак башында болчу, мен болсо берки башында болчумун. Нан саткан бетте болчубуз. Анан иним экөөбүз эле, менден кийинки иним деле бар болчу жанымда. Анан ушу жүрүп эле бир убакта чоңдор келип калыптыр деп иним мындай эле тамаша кылып айтып калды. Анан бирөөлөр кийин президент деп калды. Анан жакшылап карап турсам элдер президент деп сүрөткө түшүп атышат. Анан мен оюмда эчтеке келген жок. Анан бир убакта эстеп кеттим. Анан мен кыйкырдым, президент деп, иним жетпей койду. Анан мындай эле мен
үнүндө акырын чыгып анан мен ошентип энимди анан чуркатып ийдим апама анан эним да апам таппай жүрүп анан ушу таапты да анан мен чалдым апа тиги келе калыңыздар ушул жерде ушундай президент жүрөт деп анан ошондо Садыр Жапаров президент дагы биздин да эме как раз ошондо жанагы базардын ичине кирлек болчу жакшы анан ошондо апам чуркап да жетишпей калды да анткени билбейм иши менимче жетишпей калды мен апам артынан эле чуркап бараткан бир убакта журналист кыздар жанагы байкелери жилери эметип апамды жүтө элеген бойдон кетишти да анан апам ушунча чуркап дем жетпей кыстыгып бирок ошентсе дагы эчтеке караган жок ошо чуркап барат да анан ошентип байкуш апам деле кыйналды анан элдер ушинтип маяка чыгаралы монтель тиндел деди анан ушу Садыр Жапаровго жолукпады мен да байкабай калдым анткени арасына да эме кире албай элдер ушинтип кысып бөлүп чыгарып коймой эметет экен да ошо батпай калдым анан тарап эл тарагандан кийин апам кечке эме болду титиреп колу алчылдап ушинтип жүрөгү кармап бир сере дары көптөр бес алдык да анан мен да коруп кеттим ушу скорый менен больницага жетип калбасак болду деп апам тырышып эле ошол жакта дагы уш базарда дагы кыдыра алып акчаны ким бермек эле деп ошол жакта дагы отурдук анан ошентип суу ичип эс алып дарысын ичип анан ушул жерде отуруп анан чыктык базарды кыдырдык да анан азыркы учурда апаны жандап сиз анан энелериңиз жүрөт ооба энелерим да жүрөт апам үчөөбүз төртөөбүз болуп азыркы учурда ошо бош базарды кыдырып атабыз бүт жерди кыдырып атабыз анан апам ушу ыйлап басып албай ушу жетпей калды бүйүнүм бирок апам айтуусун боюнча жанагы арманым чыгарып алдым булугумду чыгарып алдым дейт да президенттин жардамчылары сиздерди каттап алыптыр анан кандай жардам көрсөтөбүз деди ал жагынан деле айткан жок бирок каттап алышты ушинтип улам келип анан билбейм эмне жардам беришет биздин тагдыр көрсөтүүсүнө кайрылгандан кийин кандай жардамдар келди ошол боюнча сиз толуктап кетсеңиз ошо Супер ТВдан тартылганда башында жакшы түштү 400 миңдей түштү эми ушу дагы кичине жетпей да азыр бизде примерно 10 миң доллардай бар болуш керек эми ары жагында дагы жетпей да жол пол Индияга полный барып операциясына 26 миң доллар керектелет экен өзү жолуна отель ушинтип жолдоруна эметсе 35 миң доллар эмесин точно жетет экен да барып келгенине чейин ошо 30 миң доллар керек 35 миң доллар анан мен эми азыр мындай суроо бергим келип атат да өзүңүз 10-класста окуйсуз 10-класста окуйсуз анан сиз азыркы учурда мектепте кадимкидей эле партада отуруп күнүмдүк тапшырманы аткарып отургуңуз келет да катардагы кыздардай болупчу бирок азыркы сиздин көксөгөнүңүз бир гана апамды айыктырып алсам баардыгы жакшы болот деген үмүт менен жашап келесиз да келиңиз ошол нерсени айтсаңыз мындай кандай максатыңыз бар алдыда мен башында бул 9-класска чейин мен эме болгум келчү да дизайнер болгум келчү модель болгум келчү стилист болгум келчү анан кийин болсо кийин ошо окууну бүткөндөн кийин 9-ду бүтүп калган себебим мен эме апама деген дарылардын акчаларын табышым керек болуп калды анткени мамамдын акча дарылары кымбат болчу даже 10 миңге чейин деле барчу анткени деген анда санда ушу кармап кеткен сайын капельница үйдөн дагы укол алып каралып улам биздин айылда доктурлар карап турчу анан айла жок иштегенге туура келип калды окуудан чыгып ошо болбосо мен 11ге чейин окуйн деген ой бар болчу эжелерим жакшы айткан анан ошо аракет кылайын дегем бирок ошого келип калдык кичинекей эниңиз менен сүйлөшүп турасызбы 4 жаштагы эң кичүү инимдер ооба анда санда ошо көрүшүп коюп турабыз баары менен атуу мамамдарды да сагынат бирок биз аларды мамам жанына жолото албайбыз анткени деген алар айылда жеңимдердин колунда азыр айылда да анан ошо телефон менен эле анда санда сүйлөштүрүп койбосок элек анан ошолорду эле көрүп коюп алар да байкуш сагынышат келеби анан телефон алып кел анан сүйлөшөм анан мамама барам депчи ошондой кылышат элешат да ошол мама кээ бирде ошо үйдөн да балдар менен урушуп кетсе мама деп элейт ошо мамам да билет да келиңиз анда мен бир эки ооз апаңызга суроо берейин сиз мага жардам бериңиз саламатсызбы эже
Башында мен тартылгам, ушунда мен ыйлап чыккам, ушунда мен сүйлөгөм деп атат, жардам сурагам деп атат. Сиздерге рахмат дейт, балдарым аман болсун, апам аман болсун, ыйлабасынчы дейт. Ушу жардам берип коюңуздар, апамды көчөдө кайырсыратпаңыздарчы деп ыйлап жатат. Ушинтип айтты. Сиз интернеттен апаңызды көрдүңүзбү? Садыр Жапаров менен жолукканын көрдүңүзбү? Кандай сезимдер болду? Айтты деген телевизордо чоңдай деген. Көрдүм деп атат, мен көчөнүн кечинде Супер ТВдан чыкты, эң биринчиден болуп дейт. Супер ТВдан көрүп алып, мен өзүм ыйладым дейт, өзүм корктум дейт. Ошол замат апама чалып сурасам, апам ушунда уктап калып бир ооруп жаттыр дейт. Мен ошол жактан ыйладым дейт, токтоно албай. Сиздин апаңыз аябай жакшы апа экен да, жакшы кайнене экен. Кайнене болсо дагы сизди өз кызындай көрөт экен, ошого сүйүнөсүзбү? Апам ошо апам болгон үчүн шүгүр кылып атам дейт, ошо ыйлап атат азыркы учурда. Тиги эме апамды көчөнүн телевизордон көрүптүр, анан чалган бизге. Телефон менен чалган. Апам эмне болду деп. Анан апам көрсөттүк, сүйлөшө албай калды андачы. Анткени апам уктап ооруп аткан ошондо как раз. Ооруп жаңы уктап эс алган. Эс алып жатканда чалып калды магам да. Ошондон ыйлап атам. Көчөгө акыбалын мамам көрө албай калды бирок. Ооба, апамды көрүп алып мен үчүн кылган иштерин мен үчүн кылган иштерин өлүп калат деп коркуам дейт. Мен коркуп атам, жүрөгүм ооруп атат апам үчүн дейт. Апам үчүн, мен үчүн чуркап жүргөн үчүн рахмат айтам дейт. Апам оорубасын дейт, ыйлабасын дейт. Төрт балам калды дейт артында. Жердин барын кыдырып жүрөсүң, апа өлүп каласың, менин балдарымды ким багат, сен өлүп калсаң. Ыйлап апа деп ыйлап атат. Телевизордон көрүп кечинде чалып бир апамды көрсөтүп койчу деп видео звонок менен. Апа эмне мынча кыйкырып ыйлап атат, көчөдө жүрөсүң деп. Өлүп каласың апа, менин балдарым кайда калат апа деп ыйлады. Сүйлөшкүм келбей койду, башым ооруп турган. Сүйлөштүрбөй эле койчу деп ыйлайт. Сүйлөшпөй койдум эле, бүгүн көрүп алып, кучактап ыйлап. Апа өлбө, апа балдарымды ким багат, телевизордон көрүп алып аябай ыйладым деп. Буюрса апа, ушул кызыңыз боор оорусунан айыгып, неберелериңиз күлүп жайнап, мындай корооңузда чурулдап жүрүп калат деген ишеничтебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин көрсөтүүбүз жыйынтыкталды. Биз бул үй бүлө менен буюрса дагы да жолугуп турабыз. Саламатта калыңыздар. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.